Азыр мен силерге тентек болбогула, элпек болгула, улун урматтагыла, кишини узаттагыла деп айткым келбей турат. Нуржигит Кадырбеков Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондунун жетекчиси болгон. Акын, жазуучу, маданият, маалымат жана туризм министрлигинин орун басары. Көкүрөгүндө чыгармачылык уялаган мырза кантип атактуу инсан болгон. Баягы студенттик союз республикалык деңгээлде бир самындын көбү күндөрү формалдуу уюмга айланып бараткандыктан Ош мамлекеттик университетинде Ош мамлекеттик университетинин студенттик конгресси деген уюмду түзгөнбүз. Эч качан өзүмдү акылдуу кыйын ойлогон эмесмин деген бүгүнкү күндүн каарманы өзүнүн балалыгын мындайча эскерет. Балалык дегенде чоң атам менен чоң энем эсиме түшөт. Алар тууралуу Ант деген романымда баяндап жазгам. Үйлөрүбүз эки бөлөк болсо да бир короодо эле. Кышта эртең менен азан айтаардан мурда чоң атам мешим жагып, аралыктагы жолду күрөп койчу. Азанга ойгонуп чуркап барып, анын жышуу төшөгүнө кирип кетчүмүн. Анан каймак, нават менен ысык чай иччүбүз. Күн чыкканга чейин ойгонгон адатым ошондон калса керек. Чоң атам менен чоң энемдин жыты каңылжаарыма сиңип калгандай аябай сагынам. Ошон үчүн силерден суранарым, атама, апама эртең жакшылык кылам деген унуткула. Жакшылыктын азыр кылыш керек. Анткени адамдын өмүрү ушундай нерсе, тамакка колуңду созуп, тамакты алып, тамак оозуңа жетеби, жетпеби билбейсиң. Нуржигит Кадырбеков 1977 жылы 31 мартта Ош облусунун Каракулжа районунда төрөлгөн. Каракулжа районундагы 1 май айылында Алмаз Субанов атындагы мектепти аяктаган. Мектеп учурунда Нуржигит мырза абдан таланттуу жана аракетчил, чыгармачыл инсан экенин биз буга чейинки китептеринен окуп калганбыз. Андан тышкары жакшы бир баяндап берген жери дагы бар. 1989 жылы Кырымдагы Артек деген эл аралык пионерлер лагерине барганым эч эстен кетпейт. Биринчи жолу чет өлкөгө чыгышым, чет өлкөлүктөр менен баарлашым, чет элдик валютаны көрүшүм ошол болду. Кара деңизди көрүп суктанганымды айтпа. Ал убакта чет жака чыгуу кыйын эле. Адамдар азыркыдай кенен кесири жер кыдыра алчу эмес. Жер көрүп, эл таанысаң акылың өсөт экен, кеңейет экен. Бирок орусча билбей аябай кыйналгам. Мен курактуу эле чет элдик жаш балдардын арасынан көп тил билгендерин, спорттогу ийгиликтерин көрүп катуу шыктангам, дейт мырза. Мектепти аяктагандан кийинки билим жолу АКШдагы Канзас университетинин журналистика жана масс-коммуникация факультетин аяктаган. Андан кийин Япониядан эл аралык байланыш жана мамлекеттик башкаруу боюнча магистратурада окуган. Кыргыздын бир сөзү бар: жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө деп. Эмгек жолу 1999 жылдан 2005 жылга чейин Ош мамлекеттик университетинде юридика факультети менен журналистика бөлүмүндө сүйлөө маданияты боюнча сабак берген. 2001-2002 жылдары Юстиция министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгында жетектөөчү адис. 2002-2003 жылдары Ош мамлекеттик университетинде юрист. 2004-2005 жылдары Ош мамлекеттик университетинде ректордун укук маселелери жана коомчулук менен байланышуу боюнча кеңешчиси. 2005-2008 жылдары Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматында 1 категориядагы адис. Ошол эле 2005 жылдары Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси. 2005 жылдан 2007 жылдарга чейин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы. 2009 жылдан 2010 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгында эксперт аналитика менен камсыздоо кызматынын коммуникация тобунун эксперти. 2010 жылдары болсо Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгында маалымат кызматынын маалыматтык колдоо тобунун эксперти. 2011 жылдары болсо Кыргызстандын ишкерлер кеңешинин директорунун милдетин аткаруучу. 2012-2013 жылдары болсо Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин маалымат, басма сөз жана маданият башкармалыгынын жетекчиси. 2013 жылдан 2015 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этнетикалык, дин саясаты жана жарандык коом менен иштешүү бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары болгон.
2015-жылдан 2019-жылга чейин Ыйман диний маданият өнүктүрүү коомдук фондусунун төрагасы. 2019-жылдын 12-мартынан тарта маданият, маалымат жана туризм министрлигинин орун басары. Бир нече тилде эркин сүйлөй алат. Алардын бардыгыбыз угуп келебиз. Япон ошондой эле англис тилинде эркин сүйлөйт. Орус тилинин дагы эркин сүйлөгөн видеолорун көрүп калганбыз. Акыркы учурлары Нуржигит Кадырбековду көпчүлүк жаштар жазуучу же болбосо министр болгону менен тааныбастан, аны күчтүү мотиватор катарына таанып калдык. Азыркы учурда Instagram жана ошондой эле YouTube'дагы кыска видеолорду көптөгөн жаштарды туура жолго салууда чоң жардам берип жаткан учуру. Жогоруда белгилеп айтып кеткенибиздей, байкебиз китептерди жазат. Азыркы учурга чейин жазылган бардык китептерди сиздерге окуп чыгууга сунуш кылабыз. Урматтуу көрөрмандар, KG-Blog Net каналы Нуржигит Кадырбеков тууралуу бардык маалыматтарды айтып бергенге аракет кылды. Эгерде биз эстен чыгарып кеткен жерлер болсо, сиздер комментарийге жазып толуктап коесуздар деген ойдобуз. Жана ошондой эле сиз Нуржигит Кадырбековдун китептерин окуп чыккансызбы? Окуган болсоңуз, атын комментарийге жазсаңыз болот жана сизге жаккан ошол жердеги окуяларды, романдарды дагы жазып калтырыңыздар. Биз болсо кийинки видеолорго сиздер менен коштошобуз.